Кыргызстандык спортчулар Азия биринчилигинде 2 медаль утушту. Өзбекстанда өткөн Азия биринчилигинде кыргызстандык спортчулар карате түрү боюнча 2 медаль утушту. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги билдирди. Биринчилик 17-21 июль күндөр аралыгында Ташкент шаарында өткөн. Эки машыктыруучунун жетекчилиги астында Кыргызстандын атынан 15 спортчу катышкан. Мелдештин кумате түрүнүн жыйынтыгында кыргызстандык команданын куржунунда 1 күмүш, 1 алтын медаль топтолгон. Күмүш байгени кыргызстандык Рафаэл Акбаров жеңип алды. Алгачкы беттешинде Иорданиядан келген Ахмад Мухаммед Фахеддини 5-3 эсебинде, кийин непалдык Пудасани Раживти 2-0 эсебинде уткан. Жарым финалда кытайлык Ан Бахьянгом менен чыгып 3-2 эсебинде утулуп жаткан. Бирок таймаш бүтөрүнө 30 секунд калганда кытайлык спортчу жаракат алганына байланыштуу таймашты токтотууга аргасыз болгон. Мындан улам Рафаэл Акбаров финалга чыккан. Финалдык беттеште өзбекстандык Садриддин Сайматовго 6-2 эсебинде жеңилип калган. Кымбат Тойтонова 60 килограммга чейинки салмак ченинде коло байгеге ээ болду. Тойтонова Түндүк Кореядан келген спортчуну 1-0 эсебинде утуп, бирок кытайлык спортчуга 4-0 эсебинде утулуп калган. Нарындын Солтон Сары жайлоосунда өлгөн малдан уулануу белгиси аныкталган жок. Өлгөн койлордон ичеги курт жана пастрелес ылаңы чыкты. Бул тууралуу Азаттык ветеринардык жана фитосанитардык инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумановго таянып жазган. Аталган дарт эмделбеген кой эчкиге жуккан айтылууда. Эске салсак, 15 июлда 70ке чукул жашоочу митингге чыгып, Солтон Сары алтын кенинин иштеткен кытайлык компания агын сууну булгап, анын айынан жайыттагы мал жапырт кырылып жатканына дааттанган. Алар компаниянын жумушун токтотууну талап кылышкан. Кыргызстандык жаран бөтөн паспорт менен өлкөдөн чыгууга аракет кылган. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Чек ара кызматынан белгилегендей, ал жаран Ак жол унаа жолу өткөрмө жайында паспорт көзөмөлүнөн өтүп жатып, 22 жаштагы жаранга таандык паспортты көрсөткөн. Бирок паспортту берген адам менен паспорттун сүрөтүндөгү адам эки башка болуп чыккан. Ал жаран кармалып, документтер толтурулгандан кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын аймактык бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Индияда 2 күн ичинде чагылгандан 51 адам каза болду. Индиянын чыгышындагы Бихар жана Джарханд штатында чагылгандан улам 2 күн ичинде 51 адам каза болуп, 9 жабыркады. Бул тууралуу полиция кызматына таянып, NDTV телеканалы жазып чыкты. Буга чейин Индиянын түндүгүндөгү Уттар-Прадеш штатында 32 адам чагылгандан каза болгону айтылган. Джамтара аймагында 5 адам каза болуп, 1 адам жабыркаган. Алардын бардыгы жамгыр башталганда жакынкы көлмөдөн келе жатышкан. Чагылган урганда алар көпүрөнүн алдында болчу деп жазылат маалыматта. Телеканалдын маалыматына ылайык, Бихар штатында 39 адам, Джарханде штатында 12 адам каза болгон. Жергиликтүү бийлик каза болгондордун туугандарына компенсация төлөп берүүгө акча бөлгөн.